Достор, ал нерсе жөнүндө ойлонбой койсоңуздар деле болот. Аскопту сиздерге таксопарк өзү жасап бериш керек. Сиздер өзүңүздөрдөн эч нерсе кетпейт. Бул Аскоп Асаганын эле бир түрү. Асага машинага страховка болсо, Аскоп ал силердин пассажирыңарга эле. Бул нерсе наоборот силерге плюс. Assalamu alaikum, урматтуу мекендештер. Easy Drive деген таксопаркка келип калдым. Бул жакта арендага машиналар бар экен. Аренда тууралуу Москвадагы такси сферасында негизи эле акыркы учурда кандай көрүнүштөр болуп атат, ошол жөнүндө сөз болот бул видеодо. Бакыт байке келип видеого кошулуп сүйлөп берип койсоңуз. Assalamu alaikum. Денсаулыктар жакшыбы, иштер жакшыбы? Кандай болуп атат силерде? Кандай машиналар бар? Условиялар кандай болуп атат? Алхамдулилlah жакшы. Баары условиялар бизде ошол эле ойдон. Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер. Такси жааматы кыйын эле саламдашып алганын айтайын. Условиялар бизде мурдагы эле ойдон. Сезон келип атат. Даярданып атабыз. Мүмкүн болушунча өзүбүздүн мекендештер үчүн бардык жерде сигнал көтөрүлөт эмеспи? Сүйлөшүүлөр жүрүп атат. Чтобы сигнал көтөрүлбөш үчүн. Машиналар пока что кышкы. Бирок таксинин сыналары көтөрүлүп атат, коэффициенттер күйүп, кымбат болуп заказдар акыркы күндөр сонун болуп калды. Такси биз мекендештер көргөндөр айтат болуш керек. Бирок андай дегенибиз менен заказ болуп атса деле заказ жок деп отурабыз. Ооба да, негатив аябай көп болуп атат акыркы видеолордочу. Эмне үчүн мен түшүнбөйм, эмне үчүн мындай плюстарды жазбай эле жалаң негативди, жалаң минустарды жазып берет депчи. Ушундай калк экенбиз, эмне дейсиң? Биз эч качан бир нерсеге тойбойт экенбиз. Ушундай калк экенбиз. Бирок эми арабыздан деле бизди колдоп, бизди неметкендер бар. Бардыр. Колдогондор, коштогондорчу. Ошо кышкыга даярданып атабыз. Зимний баллондорубуз келди. Машиналар пока что бар. Күндө келет, кетет. Аскоп боюнча даярдап берип атасыңарбы? Уже 1-сентябрдан баштап закон күчүнө келет экен. Да, Аскоп даярбы? Канча машинага даяр болду, канча машинага даяр боло элек? Если чынын айтканда, Аскоп биз жасай элекпиз. Бирок жасайбыз. Аскопту кээ бир водительдер түшүнбөй, башка жактан неправильный информацияларды алып алып, азыр водительдер өздөрү жасайт экен деген темке түшүп атыптыр да. Достор, ал нерсе жөнүндө ойлонбой койсоңуздар деле болот. Аскопту сиздерге таксопарк өзү жасап бериш керек. Сиздер өзүңүздөрдөн эч нерсе кетпейт. Бул Аскоп Асаганын эле бир түрү. Асага машинага страховка болсо, Аскоп ал силердин пассажирыңарга эле. Бул нерсе наоборот силерге плюс. Кырсыкка кабылып калса, пассажиры менен пассажиры Кудай сактасын андай нерседен бир коляскага отуруп калган болсо, ошол водительди сотко берип, водительден алып атпайбы аздан менен. Ошол окшогон случайлерде эми кандуу жолдо жүрөбүз Москвада. Эмне деген кандай жолдор бар? Ошондой случайда пассажирди 2 миллионго чейин камсыздап берүүчү бул страховой компания да. Ошол үчүн биздин водительдерге дагы плюс, водительдер аны жасап кыйналбайт. Эгерде өзүнүн личный машинасы болсо, анда да кимге ИПсине каттаган болсо, ошол ИПси менен гана алып жасашка туура келет. Ооба достор, кимге эгерде Аскоп керек болсо, мага жазып берсеңер болот, мен жасап берип атам. 1 жылга 3992 рубль болот. 3992. Өзүңүз да жазап баштадык биз 2 күндөн бери. Биз ал нерсени пока что ойлонуш элекпиз, пока что жасай элекпиз. Аскопту 1-сентябрдан баштап 60 күн срогу бар. 60 күндүн ичинде жасаш керек. Ага чейин эми биздики баягы көпчүлүк үчүн бир жума ичинде жасап бүтүп коет машиналаргачы. Эгерде бир неме кылган болсо, жеңил эле экен. Ал бирок мындай ноо бар да. 1-сентябрдан баштап уже закон күчүнө келет, бирок эме берди да 60 күн ичинде депчи. Эгерде Кудай сактасын, эгерде кокус кырсык болуп калып, пассажир жабыркап калса, закон иштеп баштайбы же ошондой вопростор болбош үчүн. Закон пока что иштебей турат. Ошондой вопростор болбош үчүн требовать этпейт, штрафовать этпейт. Бирок негизи кандай десем, формально 1-сентябрдан баштап уже иштеп баштайт да Аскопчу. Ошон үчүн жазап берип атабыз. Да, 1-числодон баштап иштеп баштайт, бирок мындай конкретно требование жок болот. Конкретный требование ал 60 күндөн кийин получается ноябрдын уже 1-инен баштап Аскоп жок болсо, как положено штраф көрүлүп калат каждый водительге. Ошондо дагы водительге эмес, машина кимге катталган болсо, машинага кетип калат бул жагы. ИПга же ОГо кетип калат. Ошол үчүн
Достор, коркпой эле койсоңуздар болот. Машиналар жөнүндө айтканда, эконом 1600дөн 20-21 жылкы машиналар. 19дардан бир 5-6 машина бар. Алар деле 1600дөн. Эмнеге дегенде алар 1.6 страховкалар менен бар. Бизде страховкалар жок эмеспи, биздики бардыгынчы. Биздикинин страховкалары жок. Баягы 2019дар страховкалары менен. Механикалар бар, бир 5-6 штук. Аларды 1400дөн. 1400дөн. Kia Ceed'den bir 4-5 штук бар, алар 1500дөн 2018. Комфорттор M-Grand 2500, Colry 2600, алар көтөрүлбөйт. Алар көтөрүлбөйт пока что. 2600дөн. 600дөн эгер Аскопко карата 100 рубльга биз көтөрүлүп атат. Сентябрдын кайсы числодон экен точно билбейм, бирок сентябрь ичи 100 рубльга чейин көтөрүлөт. M-Grand, Colry'лер бизде көтөрүлбөйт. Comfort Plus 2400 рубльдан башталат, жак 3200гө чейин. Camry'лердин да алардын комплектациясынан, жылынан и состояниясынан зависит этип калат. Ошол машинанын. Эгерде машинанын эң жакшы состояниясы, жакшы комплектациясы болсо, ал 3200. Кайсы машиналар? Эми Camry'лер. Camry'лерби? Chery Ariza'лар барбы? Chery Ariza'лар жок. Жокпу? Chery Ariza'лар. Эмне үчүн жок Chery Ariza'лар? Биз Chery менен дуруш эте албай койдук. Эмнеге дегенде, көрүп атасың, могу жерде Chery'лерибиз биздики бардыгы турат. Бардыгы эмнеге? Бардыгы коробкасы келет. Коробкасы Chery'лердин 60 миңге чейин экен да коробкасы. 60 миңден нары уже биз неме албай койдук. Жок, ушу Chery Ariza'лар жакшы чыгып атат деп бардыгы мактап атышат, ошон үчүн сураганым. Chery Ariza'ларды мактап атышат, да. Сөздөр чыгып атпайбы, убийца Camry, Camry менин оюмча болгондо гораздо лучше го дейм да. Комментарийге жазып койгула, урматтуу көрүүчүлөр. Chery жакшыбы же Camry жакшыбы? Чын ачык мындай эме жазып калды, анан кийин мындай неметип жаза экей жок. Ал нерсени. Мен Аризону деле минип көрдүм. Мен жанагындай кандай айтып коет, адам баласынын купулуна толот го бир машина. Мен Аризо менин купулума толгон жок да. Максимальный комплектациясы айдап көрдүм. Полный комплектация айдап көрдүм. Мен ана өзүңчө бир удовольствие аласың го машинадан, ала албай койдум бул машинадан. Билбейм эми кимге кандай. Өзүңөрдүн оюңарды комментарийге жазгыла. Chery Arizo жөнүндө, Camry жөнүндө. Ошо достор, эмки видеолордон көрүшкөнчө, ассаламу алейкум. Easy Drive'га келе бересиңер. Видеонун описаниясында турат, экранда турат, телефон номерлери, адрестери. Келсеңер, Баха байкебиз силерди күтүп алат, күлүп чайнап турабы. Ушул жерде достор, болбосо Горбуноводо дагы мен азыр Горбунового дагы барып келип турам. Ал жакта дагы бул жерде жок машиналар, ошол жакта бар бизде. Chery Tiggo GT Pro'лор бар ал жакта. Немелер бар дагы. Elentra'lar бар ал жакта. Camry'нин өтө сонун состояниялар ошол жакта бизде. Жакшы экен анда. Өтө жакшы состояниялар. Но Сенасы куту ушундай эле. Бир аз бул жака караганда бир аз арзаныраак болушу мүмкүн, но бирок ушундай эле условия менен. Парктын проценти единственный ал жакта 4%. Бул жакта 3%. Бул жакта 3%.